Жимни кылсам да. Мейлі, ошоны куюп атасыңар. Биз көчө могу жерде комментте туттур да, март туттур бала коммент. Таанысыңар ба? Мамасы болуп айтат. Алда силер ошо мага муну айтты. Жүр бар эсептейди. Кабинетке бардык. Отурдук. Ал мага бүт бардык жазып берди. Полный жанагы ГАИга мынчасам берем, экспорточка мынчасам берем. Ичке тамак неме бүт жазды. Канчага айланды? Жазды. Ошондо өзү эсептейди. 16 тонна алып келиптир. 41 миң сом алып бердим. Болгон расход. Ал сатса 65 миң сом болду. 24. Эми эсептедик да байка. Салдырганда. Ошо салдыргандан бүт эсептеген. Ошондо биринчи эсептелип. Силер ташыбайсыңар. Ташыйсыздар, эмнеге болот? Биринчи бар эсептейли. Бүгүн как раз буйрук чыкты, ошондон биздеги буга чейин КамАЗ транспорт менен ылдык чыгабы. 3,5 эмес, нарынга эсептеген 3400 болду. Полный. Силердин сырыбы кошкондо, жакын доставкасына кошкондо 1 тоннасы 3400 болуп айланды. Дөңгөлөк Дөңгөлөктү жаңысын коюп бердик. Жаңыс эсептедик. 12 миң сомдон эсептедик. 10 дөңгөлөк эсептедик. 10 дөңгөлөк эсептедик. Мисалы үчүн меники 20-21 миң сом. 21. Ошонун баарын эсептеп алдым деген сиз эми жаң койгондон кийин жок дегенде. Алты дөңгөлөктү ала аласыңбы 22 миңден биринчи? Сразу ала аласыңбы? Алты дөңгөлөктү 22 миңден сразу наличка 150 миң сомго ала албайсыңбы арлыксын? Жок, эсептеп тур. Эми ошо чыгашат. 150 миң сомго алсаң, анан барып келип аны актаганча ташкел. Эми анда бир барып келгенде эле ошо 200 миң түшүп калыш керекпи? Андай эмес да, туурабы? Бирөөдөн 10 миң сом алса жакшы. Вот ошо да. Алса 10 миң сом. Ошондо кыштатта 10 лира эсептеп 100 миң дөңгөлөгүнө ратып коёгон. Аны тегиң да бар. Таш кийим болот да. Чыгат байке, чыгат. Эякта барып ошо нейси Бирок барып жүрөм. Мен кече жакында эле барып келдим, 200 сом алып келдим. Кандай көргөм ошо калея болуп ондай оюлуп калган экен. Андан кийин барганда ошо түштөп койгон экен эле ошолор. дөңгөлөк түшүп кетти кыскача айтканда. Груз ойдун. Жок, ошонун баарын эсептеп Амер сатыр канча билбейсиңер да мисалы. 12-13 миңден бери жер тапсаң. Мисалы чоң мандардыкы кымбат. Амарчы затыр. Амарчы затыр. Ресурсун кетсе ресурс канча? 10 миң сом дөйдө да. 10 миң сом, 12 миң сомдон ресурс. Эми туура, эми андай айтсаңар жаңы машина кымбат. Бир рейс барып келесиң, сонунчу. Экинчи рейсте бир дөңгөлөк атылат, бир ресурсун Жок, туура. Эми мынакей карагыла. Силер мына көмүрдү айтып атасыңар, кымбат. Эми көмүрдөн башка дагы тамак аш бар да. Эми силер кымбаттатсаңар көмүрдү мисалы үчүн. Эртең чыгат ундар. Көмүр кымбаттап атат, мен жаккан деп. Унду кымбаттатам дейт. Алардан чыгат, нан кымбаттатам деп. Алса жакшы да. Деде калбай жатыр. Конечно, элге да арзандаак болсун деп атпайсыңар. Кияка барып, анда кылбаш үчүн кияка бармыштар мына. Сен барсаң болот экен, сиз барсаңыз болот экен. Анан нарында 50 градус суук болот, 30 градус. Бардын камаздарын барганда эле кетип тургула, анан ошондо арзан болот. Безу цвет деген турат. Ошондо болбойт, ал нереально. Азыр деген Аякта сиз сыяктуу эле камаздер барат. анда барышта болачы. Салой жок, табыз салбайт. Мега стало вагондор турбайбы? Ал 5 сам эле. 5 сам өзүндө эле. 5 сам эле, калган Демирде де жок. Жок, Шардонда жок, Ленингде жок, Салойда. Ой, ишик сайт салбайт. Эми столовойде İçine giremezsin temel olmazsa işte girdi. Bana çok böyle. İsmine var boşa kurmak da insan. Şarbonda da ошончо очередте. Асайып калган делечи. Тазалайып кетти дагы 5 күн жатасың. 5 күн эле 10 күндө келесиң. Чоңлорго каршыса ушкола жок аякта бар. Билесиңер да. Ертең саат канча оталдырасың? 5 күн жатканда эле 5 күн эле кечинде 2 саат 3 сааттан оталдырып эле уктачы кайынан. Ал 2 саат
taş Mustafa. Ошо 3 saatda жоктон булуп силтеселер экен, аны силелесек деген жоксуңар. Yok, есептедік. Суткасына просто 2000 сомдун саракасын жагат. Қанша сонда эме қанша? Көчө КамАЗ. Мурунку КамАЗда 270 литрмен барасыздар. Көчө болсо 400 жеди. Эми силер дагы 500 деген турасыздар. Жарым тонна барып келесиңер. Ойлаған мындай ана магазинден товар алып саткандай болот го. Оңой деген жок. Бирок Усенов Данияр, Нарын областық монополия жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Нарын областы боюнча бөлүм башчымын. Бизде бүгүндөн баштап Кудай буюрса өкмөттүн токтому чыккан. Ошо көмүрдүн баасын көзөмөлдөө боюнча, жөнгө салуу боюнча. Кудай буюрса бүгүн биз Нарын шаары боюнча жана Нарын областы боюнча ар бир аймактарда канчадан сатылыш керек. Ошонун баарын азыркы учурда эсептеп атабыз. Бүгүн Кудай буюрса эсептеп күчүнө киргизебиз. Андан кийин антимонополиялык орган койгон баа боюнча сатылыш керек болот. Биз себеби көмүр кени казылган жерден баштап алардын баасын коюп, жол чыгымдарын эсептеп, плюс бул жактагы сатуучулар же болбосо ишкерлер көрө турган пайдалардын баарын кошуп эсептеп, баасын чыгардык. Кудай буюрса бүгүн ошону аягына чыгарсак, баасын коюп, кол коюп чыгарсак, эртеңден баштап ошол биз койгон баа боюнча сатылыш керек. Эгерде андан ашкан бааларды көрүп калчу болсок, же болбосо элдер аркылуу бизге жетип калчу болсо, анда административдик чара колдонуп, биз андай ишкерлерге штраф же болбосо кандайдыр бир чара колдонууга мажбур болобуз. Бааны көтөрүп чыганда болуп калды кечээки баа көтөрүлгөн боюнча бизге дагы маалымат жетти. Биз кечээ келип өзүбүз дагы мониторинг жүргүзүп, ушул жердеги сатуучулар менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Даже ал сатуучу ишкерлерди алып барып, алардын ою боюнча алардын алып келген чыгашасы көп болуп бизди актабай атат дейт да. Биз алардын ошосун баарын эсептеп, өзүнүн көзүнчө чогуу отуруп эсептеп, чыгашаларын максималын эсептегенде дагы бир мүшөгү 250 сом, же болбосо тоннасы 5000 сом дегени бул чындыкка такыр жатпайт. Андай баа болбойт. Нарын шаарында биз ойлоп атабыз, азыркы учурда болушу мүмкүн. Бул ишөө менин прогноз 3,5 миң патолог болушу мүмкүн. Андан ашык баа болбойт го деп эсептейбиз. Кечээкилерде чара болдунбу? Кечээки иштер боюнча эскертүү бердик, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми эгерде эртеңден баштап дагы ушундай кайталана бере турган болсо, анда сөзсүз чара колдонулат.